Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен эфирде Залкарлар баскан жол программасы сиздердин назарыңыздарда. Маданият менен тарыхты бириктирип турган көпүрө бул нукура таланттуу инсандар. Залкар инсандар кыргыз маданиятынын кылын каарыткан кыргыз тарыхынын өлбөс өчпөс символу десек туура болот. Жана ошол символ катары дагы далай замандарда кала бермекчи. Залкар инсан демекчи заманыбыздын залкарлары келип отурат биздин куттуу студиябызда. Эл эбак эле эл артистин берип койгон 200дөн ашык обондордун автору, маданияттын мыктысы заманыбыздын залкары Адылбек Кыязов агай. Жана чейрек кылым бирге жашаган кош жылдыз десек туура болот. Актриса, режиссер, ырчы жана көп кырдуу таланттын ээси республикабыздын Кыргыз республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева эжекебиз биздин куттуу студиябыздын коноктору. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Амансыздарбы? Эң сонун жакшы. Манайыңыздар кандай? Жакшы, Суукка, аба ырайына манайыңыздар түшкөн жокпу? Жок, биз Теңир тоонун сууна көнүп бышканбыз да. Нарындын сууна, Нарындын Теңир тоонун сууна. Келиңиздер, анда эмесе манайыңыздар жакшы болсо, эл менен амандашып алалы. Саламатсыздар, урматтуу кутмандуу элим. Баарыңыздарга келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун, токчулуктун жылы болсун, ынтымактын жылы болсун. Ошондой эле ушул оокатаал күндөрдөн оорудан айыгып кетели. Менин кааларым ушу. Эжеке сиз келиңиз. Урматтуу кыргыз элим, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ой жылы жакшылыктын жылы болсун. Жанагы азаптуу жаман оорулардын баары кетсин, бала бакырабыз, кары картаңдарыбыз, жаштарыбыз деги эле кыргыз элим аман болсун, тынччылыкта бакубат жашоодо жашайлы. Айтканыңыз келсин. Эжеке, ушунча сөз башынан болсун деп, эми дегенде эле башынан баштайлы. Ошо агайга суроо берейин. Агай ушул 200дөн ашык обондоруңуз бар. Элди аябай кенен тарап жакшы ырдап жүрүшөт, аябай уккулуктуу жакшы обондор. Анан ошол обондоруңуздун мисалы андан бери дагы бир ушу жаңы обондоруңуз чыгып атабы агай? Ой, мен обондорум толтурап, аям айткандай, биринчи чыгарган обондорумду унута баштадым. Андай эми тамаша айтып атам, бирок кээ бир адамдардыкы мындай илхам эртерээк токтоп калат экен. Меники андай эмес. Кандай убакта отуруп чыгарам десем чыгарам, бирок мен көп чыгарбаган себеби сапатына карайм да. Анан чыгара берсең, лампочкалар деп коебуз, андай обондор чыгара берет. Элдин жүрөгүндө кала турган түбөлүктүү обондорду чыгарыш үчүн ойлонуп, бир илхам келгенде ойлонуп туруп анан чыгарыш керек. Өзүңө жакпаса кайта оңдойсуң, бир жылда бир обон чыгарсаң дагы сапаттуу элге чыгыш керек. Мен сапатына карайм да. Сиз көбүнчө сөзүнө карап туруп, сөздөрү жакса, анан обон чыгарасыз, ошондойбу? Ошондой болот негизи. Кээ бир тексттер өзү эле мындай обон сурап турат да, окусаң жүрөгүңө жетет. Өзүңдө булуттардын үстүндө учуп бараткандай болот. Ошол өзүмдүн айтайын деген оюн алып, толук айткан сөз жазылган да. Ошон үчүн андай обондорго көп кыйналбайсың. Жакшы обондор чыгат. Ал эми кээ бирлери мен баягы элдин арасында көп жүрөм да. Көпчүлүгү эми жазган поэттер, чыгармачыл адамдар тексттерин бере берет да көбүлөрү. Анан эми алардын көңүлүнө карап эле чыгара берейин десең, анда кээ бирлери өзүн сен адамдын да өзүнүн амплуасы болот, өзүн бир өзүнө жакпайт, же бир жерлери туура эмес болуп калат. Ошон үчүн мен ошо берилген тексттерге чыгарылбай калам да, анан кийин таарынышат. Таарынса да эмне алабыз анан. Анын баарына чыгара берсең бир 1000ден, 2000ден обон чыгара берет деп. Сапат обонду чыгаргандан көрө чыгарбай коюш керек. Ушундай жол менен мен иштейм. Кудайга шүгүр, мурунку чыгарган ырларым ушулга чейин өмүр узак болуп ырдалып келет. Жана өмүр термеси Омар Хайям сөзүнө жазылган. Гүлмира, ошондой эле досторго, кел жигиттер, кел кыздар, сенин үнүң, көп ырлар эле азыр кайра жаштар ырдап чыгып атат да.
жаңырлап ырдап чыгып атат. Жакшы экен. Эжеке, сиздин чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар бар? Кандай келдиңиз алыстан аттарытып? Жакшы. Эми биздин чыгармачылык бул театрда түгөнбөгөн чыгармачылыкта түшүк көп. Жаңы келген, жаңы окуп бизге ошол актерлук кесипти аркалаган балдар кыздарга үйрөтүш керек, сахнанын сырын үйрөтүшүбүз керек. Ал биздин милдетибиз, анткени бизден өтүп кеткен залкарларыбыз бизди ошого үйрөткөн. Ошону бизге таштап кеткен. Ошону биз кайра өзүбүздөн кийинки муунду тарбиялап, ордубузга коюп кетишибиз керек. Анткени бизди ошентип коюп кетти. Мына азыр театрда 6-7 улуулар барбыз. Ошо театрды кармап турганда, анан бизден кийин орто муун, анан кийин жаш муундар бар. Анан орто муундарды эми алар тарбияланып, заслуга алып, өзүнүн сыйлыктарын алып, такшалып калышты. Аны эми алар бол биригип алып, кайра кийинки муундарды тарбиялайбыз. Анткени алар дагы кийин бизди эстафетаны көтөрүп, ошо театрдын туусун бийик көтөрүп туруш керек. Туура айтасыз. Анан театрда мен көбүнесе кийинки убакта көбүрөөк жана бал жаштарга устаттык катары шакирттерди даярдап келатасыз. Ойлонот экенсиң, жашың өткөндөн кийинчи. Жаш кезде болсо жалаң сулуу кыздарды ойнодум. Баягы Төлөгөн сенде арман жок деп казактын Кыз жибек деген легендарлуу киносунда айтат го, Төлөгөн сенде арман жок деп Кыз жибекке кошулганда. Ансагындай менде деле арман жок. 47 жашка чейин Кудайга шүгүр сулуу кыздарды ойнодум, сулуу келиндерди ойнодум. Анан азыркы жаштарга мен аябай карап туруп эме кылам да, байкуштарга. Байкуш деп айтайын, анткени буларга убагында жакшы ролдорду ойной албай атышат. Акча каражаты жетишпейт. Биздин заманга тартышына жетишпейт. Азыр маданиятты көрө карабай калды. Анан карап туруп кийин ушундай кезде булар болгон мен деген эпосто болобу, классикада болобу, жөнөкөй мындай бир кыргыздын майда эпосторундагы каарман сулуу кыздарды ойногон мечта болуп калды да, буларды элестете албай деле калыштылар. А биз ошолорду Арман боюнча калды. Армандуу болуп калышты да. Алар жанагы бутовойдо ойногондо эле сүйүнүп калышат да. Анан мен ошолорду карап туруп, ушу кыздарды жок дегенде мен өзүм бир жакшы мындай кыскача кылып даярдап алып туруп ошо кыздарды сахнага чыгарайынчы деген ой менен жанагы постановщик катары, коюучу катары өзүмдү эме кылып көрөйүн сынайын. Ошо 47-48 жыл, почти 50 жыл болгоно калды сахнада. Ошол устаттыгымды көрсөтөйүн деп көп кыздарды тарбияладым, жигиттерди тарбияладым, тарбиялап келе жатам, дагы эле тарбиялайт болушум керек сахнадан кеткенге чейин. Бул биздин милдетибиз. Анан мен өзүм ойногон ролум эми акыркы дебейин, ар бир актер эми айтат го, солдат генерал болууну эңсейт деп. Генералдыкты эңсейт деп. Ансанда актерлор дагы чоң дагы ролдорду эңсейт да, дагы ойносом экен дейт. Өзүнүн возрастына ылайыктуу ролдорду ойносом экен дейт. Анан ошол сыяктуу мына мен Курманжанды ойнодум. Эми акыркы эмес, конечно. Андан кийин деле мындай майда ролдорду ойноп атабыз. Анан кийин ошо жаштар менен көп поэзиялык актерлорду поэтикалык, сулуу, кооз, таттуу сүйлөгөнгө сахнада элди, көрүүчүлөрдү тартып алганга ылайыктап сүйлөгөнгө поэтикалык тил жакшы болот. Анан ошол көп акын эжелерибиздин, көп залкар акын агайларыбыздын чыгармаларынан көп нерсени жасап, ошол биз КТРК алып келип көп тарттырдым балдар кыздардычы. Ошолорду берип калат. Мисалы жыл сайын эле 12-декабрда берет, Чыңгыз алган чыйыр жол деп, ошо Элмира Төлөкова деген жаш акын, жакшы өзү Түрк университетинде сабак берет. Профессор өзү жаш болгону менен. Ошонун 12 чыгармага жазган ыры бар экен. Жөн ыр жазып коюптур ар бир персоналга. Анан кийин ошол 12 чыгармасындагы мисалы айтайын, Асел менен Ильяс.
Тиги жанагы ак бара менен таш чайнар. Жана Кызыл жол жалжалындагы, Кыяматтагы, Саманчын жолундагы, Ак кемедеги ушулардын баарына сонун жазып койгондо ошонун баракта отуруп мен кыялдандым да. Ушунун баарын бириктирип, ушу жаштардын баарын бир сахнага чыгарайын деп. Анан ага музыка жазыш керек. Анан мен башка чоң музыканттарга укмуштум эле, мен деген барайын десем ага акча керек. Анан мен өзүмдүн жолдошумду айткандай эле зордуктап элечи, бекер жасап бересиң, сен театрда 30 жылдык эмгегиң бар, сен эл билет деп заказ берип эле, жазып эле бияка жөнөтүйдүм дагы, нарында калып эле. Анан ошол 12 чыгарманын 7-8-ине обон чыгарды Адылбек. Бүт ырдайт. Керек болсо жана жаныбарым Гүлсарыда ырдайт. Жана эмеси Гүлжан деген эмесине башкы каарман. Анан ак бара менен таш чайнардын ыры кандай күчтүү булар. Ильяс менен Аселдин сүйүүсү, Данияр менен Жамиланын сүйүүсү бүт барына дуэттик обон чыгарды. Экөөбүз өмүр бою дуэт ырдап такшалып калды бул киши. Анан сонун кылып чыгарды. Кыздар балдарым бизде театр, музыкалык театр болгондуктан ырдай да билебиз, сүйлөй да билебиз, бийлей да билебиз дегендей да. Анан балдар ошо ырдап, аткарып, анан ушул жерден Кыргыз драма театрынан толтура, эл толтура болуп турду, укмушта аншлаг менен өттү. Эл жакшы баалады. Азыр алтын фондуда жазылып турат. Жыл сайын 12 декабрда берет ошонучу. Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү да. Ошондо берет такай. Андан тышкары Жумахан Тынышсейитова деген акыныбыздын, Өмүркул Кулунбаев деген залкар акын бар. Окмуш 80ге чейин белинен ылдый 30 жашынан кыймылдап алган акын. Окмуш жазган. Ошол акындын өмүр баяны менен мини спектакль кылып чыгарып келдик. Ошонун баарын жаштар менен иштедим да. Ушу жаштарды көтөрөйүн, басып эле жүрө береби, булар өзүн жоготот деген могу жерде тынчтануу пайда болот экен да. Анан биздин курак болсо гүлдөгөн куракта болду да. Жакшы заманда маданиятты көтөргөн, маданияттуу чокуда турган убакта биз иштеп калдык театрда. Мисалы Нарын театры дөңгөлөктүн үстүндө жүргөн театр деп бекер айтылбайт, баары айтат. Анткени биз мына февралда кетчүбүз. Февраль, март, апрель, май, июнь, июльда келчүбүз. Келип отпускага чыгып кетебиз. Кайра келип эле салдан келип эле, кайра август, сентябрь, октябрь, декабрга чейин ошол жерде болобуз. Жаңы жылдын астында шампандарыбыз тоңуп калып келген күндөрүбүз болчу да. Жаңы жылдын астында мына жаңы жыл болсо үйгө кирчүбүз. Мына ошондой суукта эмгек кылдык. Керек болсо Адылбек өзү эле ошо жетектеп жүрдү канча жыл. Анан аккордеон тоңуп калат, аккордеон үстүнө жол чаап коебуз. Кыч дейт. Аксайдын мындай болгон терең карында 6-7 чабан бар. Ошолор чогултуп келет бир жерге. Боз үйдүн ичи казан кайнап турат, эт кайнап, тегеректеп монуп турабыз. Ийгенибиз капрон байпак, туфли, жупчка капрон көйнөк, башыбызда кичинекей азыр тебетей шумдуктун бар жамына башат, жагандай жок. Тебетей топу мындай кичинекей. Анан эми азыр сен менен деп чыгып атаң көр чабандар түлкү чыкты, карышкы чыкты, чокойду алып, айланайын кыздар деп кол чабат. А биз титреп калтырап ошол жерде. Ал жерде микрофон жокту, жок, аякта жок. Өзүбүз эле үнүбүз менен жеткире ырдайлы деп. Аккордеондордук болсо пыш дейт тоңуп. Анан ошондой күндөрдү өткөнбүз. Азыркы ырчыларды ошол жерге алып барсачы. Условиясы жок, мен ырдай албайм. Жок, мен флешкам иштебей калат деп айтат да. Ооба, албетте. А биз ошентип жаан жамгыр, Оштун жамгырларында, пакта убагында шатырап жаан жаап турат. Батка кечпесин деп мындай узун 2 тракторду бириктирип коет. Ошонун үстүнө жаан жаап атат. Ал убакта мындай косметика жок азыркыдай. Жаан жаса да алып калбаган.
Ал карандашмен бояп қойыңыз да көзіңізді. Карандаш бір ағып, яқа чейін кетіп барады жан. Аккордеон үстінде дағы жолықтар жауып қойыңыз. Ұлан бір жолық су болса, ұлан бір жолық жауып қойыңыз. Піш дейді, болмай дұрдаймыз. Микрофон жоқ. Осы жерге 3 участокта айылдар келеді. Арқалсан ерчіп, башқа айылдан көріп алып, қайра келіп көрөбүз деп, телешкамен толтыра ел келеді. Мына ушундай қызықты соның күндерді, жақсы күндерді іштедік, ел қыдырдық. Анан біз Адылөкөз кейде отырып, чай ішіп сөйлесіп отырғанда ошо айтабыз да, біз ошо елдің бүт жұмырай жұртты қыдырып, аны ошо қайда барсаң учурашат да. Қайда барсаң бұл кичинекей баласынан учурашат. Анан эле жастар истем тааныбайсыздар, үйүбүзгө келгенсиздер, анда биринчи класс болчубуз, анда экинчи класс болчубуз деп. Анан бир жолу дагы Оштон бир оштук келин экен. Мен тааныбай калам дейм, алар чоңойду, мен мынча жашка келдим. Саламатсыз беже? Биздин үйгө баргансыз, анан мен сиздин тебетегиңизди көтөрүп, елдерге мактанып, мен ошондо 4-чү класс болчумун дейт. Анан сүйүнүп каласың, элдин жүрөгүндө калган экенбиз деп. Анан азыр эле бул жерде сенде отурган келин кесектердин баары учурашып атат. Ошонун баарын айылына кыдырганбыз. Бүт республиканы, ал эмес Алматы, Казакстан, Түркмөнстанга чейин, Каракалпакстанга чейин, Грузияга чейин барганбыз. Биздин театр мынакей Кыргыз драма театрынан кийинки Аксакал театр 84 жашка чыкты. Анан ошол театр залкарлардын театры деп айтсам болот. Ал жерде мен сыймыктанам. Адылбек да иштеди, сыймыктанабыз. Анткени биз укмуштай актерлор менен иштештик да. Партнерлорубуз да ошолор болду. Бизди сахнадан тарбиялаган ошол кишилер болду. Мисалы Советтер Союзунун эл артисти Капар Меликбеков. Бакырдын Алиев народный артисттер. Дүйшө Сариев, Акмат Бердибаев, Сейитказы Андабеков, Койсун Карасартова, Калемка Атамкулова, Кеңеш Курманалиева, Гүлчач Абдырахманова. Булар эмне деген залкарлар. Сокей Сатыбалдиева деген эжебиз 25 жашында Москвадан алган экен заслуганы. Анан ошондой адамдар менен иштедик. Зейнебул Исналиева деген заслуженный артисттер менен иштедик. Алар эмне деген гана Гүлсүн Мамашова азыркы эл артисибиз. Бизде иштеген. Биз ошолорду көрүп тарбияландык. Ошол эжелердин сахнада даганда карап турчубуз. Тамара Жумакаева деген эл артисттери мына эже театр өмүрүн ошол театрдан өткөрүп ошол жерден өттү. Гүлсүн эжебиз, Гүлмайра Момушева эжелер иштеп, алар Бишкекке чакырылып кетти. Канымкүл Досманбетова деген ким ал? Мына биринчи обончу, аялдардан чыккан обончу эжебиз. Мына ошолор менен иштешип, ошолор менен коюндашып, ошолор менен гастролдо жүрүп, ошолордун ойногонун, ошолордун сүйлөгөнүн карап тарбиялганбыз. Мен сыймыктанам ошол адамдарым менен. Ошолордун баары менен сахнада ойноп, ошолор менен бир өнөктөш болуп калганымачы. Анан эми биздин азыркы жаштар биз менен сыймыктанабы, сыймыктанбайбы кайдан билем мен. Азыр алар көп биле элек болуш керек. Жаштардын кандай десем, кыялдары башкачараак. Анан көп айтып калам ушулар. Силер билгиле, өзүңөрдүн театрдын историясын билгиле, сөз жок тарыхын билишиңер керек. Анан ушу эжелер, агайларыбыздын сахнада баскан турганы азыркы чейин көз алдымда. Алардын ар бир ойногон ролу, алардын жасаган эмгектери. Театрдан бирдеме жасайбыз десе эле өзүнчө эле архив кылып алышты мени. Дамир эже капарабагандай кийинче эле, кийими кайсыл эле, эмнени кармады эле, эмне деген ролду ойноду эле. Сизден сурашат. Ооба, анан ай мындай болгон тигиндей, эже кандай эле мындай. Анан ошолор менен камыржып, мен көп айтам жаштарга. Силер мен өтүп кете электе менин тарбиямды алып, менде болгон нерсем, жакшы жагымды алып калгыла. Жаман жагы болот адамдын деле. Жаман жагымды алба, жакшы жагымды алып калгыла. Силер да ошондой билип, эртең күнү өтүп кетсе, Дамир эженин көйнөгү кайсылса билбейм деп турбагыла деп көп айтам да жаштарга. Анан ошонун баары акыл, насаат да. Бизге эжелер ошону тарбиялаганда
Мисалы, гастролда жүргөндө жашнакал ырдап антып ай, эмне эле моңуп жатасың, көзүңдү жум отур деп урушуп койчу да. Карап ала жигиттер депчи. Анан ошо эжелер бизде ошо мындай жакшы жолго барып, жакшы тарбия болсо экен деп, ошо эжелер бизди аябай мындай бекем кармачу да. Эжелерибиз абдан жакшы, биз азыркыга чейин мына Адыл экөөбүз катташып турабыз. Бул жерде азыр ошо залкар эжелерибизден 3 бар өтө элек, калгандары өтүп кетти. Кеңеш Курманалиев эжебиз, Бакырналиев народный артисттин байбичеси, Капар Медетбековдун байбичеси, Калемка Шаттамкулова народный артист, Гүлчача Абдурахманова деген эжекебиз, анын жолдошу Турар байке Рыскулбеков бизге театрда директор болуп иштеп кеткен, зам директор болуп иштеп кеткен кишилер. Ушулардын баары издери, ушулордун жасаган эмгеги азыркыга чейин театрда сакталуу. Мен айта берсем, кечке сүйлөйм, 2 саат. Токтотпосоң акта эле. Жакшы экен эжесиз. Мен басып коеюн деп аткам. Эми агайга кезек берсек, агай, эжеке ушундай залкар инсандар менен иштешип, анан өзүңүздөр замандын залкары болуп турасыздар да. Бул деле өзүнчө бир бакыт болсо керек. Замандын залкары болуш деле бул Кудайдан мисалга ушунча эмгек, ысык сууктун аркасында, ушунча эмгектин аркасында жетип отурасыздар да. Эми агай, сизге суроо берсем, агай, сиздин ушул оондоруңуз ырдалып келатат, жаштар ырдап атат десек болот. Анан ошо өзгөчө жана достор тобу ырдап жүргөн оонуңуз достор деп арналган. Ошол атайын буйртма менен жазып бердиңизби же бир кокусунан өзүңүз жазган оон беле? Биз эми Гүлзат Байзакова жана Ишен Калайндаровдор менен биз үймөйгө катышып турабыз. Анан булар негизи мурун эле чыккан досторго депчи. Биз ошо бир 10 чакты үй бүлө бири-бирибиз менен чай ичип катташабыз да. Анан ошо достордун ичинде Керимбек Кадыракынов деген жазмачы бар да. Акын киши. Мен кыргызча айтпайм, акын. Анан ошол досторго арнап атайын чыгарган тексти бар экен. Жыйнагы чыгып турду, ошонун ичинде ошо досторго деген тексти бар экен. Анан мага жагып калды. Такай чогуу отурабыз. 20 жылда, 30 жылдан бери чогуу тамак ичебиз, чай ичебиз. Анан ошо досторго чыгарган экен. Тексти мага жагып калды. Анан бага чай ичип атканда эле могу текстиң жагып калды, баары чогуу отурганда. Ошо мен onu чыгарып келем. Эмки отурушта келип силерге ырдап берем дедим. Анан үйгө алып барып иштеп анан десем эле мен припеви жок, чыгара албайм да, кайырмасы жок. Анан кайырмасы жок болуп атат. Анан өзүм коштум, анан жана достор, өмүр жолун кошкомай деген кайырмасын мен кошуп койдум ошону. Анан ошентип башындагы тексттен баары өзүнүкү, кайырмасын меники кылып туруп анан чыгарып койдум да, кийинки отурушта баары отурганда ырдап берсем эле баарына жагып алып, деп кол чаап калды. Ошо менен ошондой убактар болуп атканда эле анан бир күнү ошо достор тобун түзөлү деп аракет кылып жүрүшкөн экен да. Анан Гүлзаттар биздикине келип калды, анан Гүлзат сурап калды. Адылбек агай, ушу биз ушундай досторго деген топ түзгөн аттык эле сизди чыгарып бербейсизби? Мен досторго деген элем бар. Анан ошону отурушуп анан акырдан үйрөтүп туруп эле анан барып угусуп көр деп анан кеткен. Анан бир ай өтпөдү, ошол бир күнү эле деп тиги Гүлзат үйгө чалып калыптыр. Адылбек байке биз досторго түздүк, анда бир 11-12 кыз болчу, көп болчу эле. Сиздин ырыңыз жакты, 4-5 эрдин ичинен сиздики жакты. Тигилер чыгарып туруп, булар чыгарып туруп, ошол баарын ырдадык. Анан сиздикине өткөндө мазмуну да жакшы экен, ноогун да жакшы экен деп кабыл алдык. Буюрса аранжировкага бердик, жакында чыгабыз деп. Анан ошо менен аранжировка жасатып анан достор тобунун концертин биринчи беришти. Ошо биринчи чыкканда эле ырдын баягы эл кандай кабыл алса, ошол тагдыры өмүр ошондой боло турду. Анан барып укканда эле элдин баарына жагып эле шатыра шатман болуп эле. Ошол эми ушул убакка чейин канча жыл өттү? 20 жыл болуп баратат го достор тобуна. Ошондон бери алардын паспорту деп койсом болот да. Досторго десе ошол ырлар элдин эсине түшөт. Ошол
менен ушул убакка чейин достор тобу. Достор дегенде эле, ошол достор деген ырды элестетишет да, ошол болгондо. Ошол достор тобунун ырдаган Адылбек Каяз агайдын обунан, Адылбек агайдын обуна жаралган ырды угуп келели. Sen Агай, ушундай жашнакай чыгарманы жараткан экенсиз, угуп келдик мына. Бул өзүңүз жаратып койгондон кийин эле капысынан кыздар сурап ырдалган, тандалган ыр экен да, сиздин ырыңыз жагып калган. Анагай айтсаңыз ушул, сиз дагы эжеке мына бир топ залкар инсандарды атын атап кетти. Сиз кайсы залкар инсандар менен бирге иштешип калдыңыз жана ошол инсандардан таалим, тарбия алып калдыңыз? Бир эскерип айтып кетсеңиз. Жакшы. Мен деле ошол 2 жылдык студияда филармониянын астында ошону бүтүп эле анан биякта ошо мугалимдердин да суранды. Адылбек, сен деген композитор болосуң, биякта композиторский бар болчу да, искусство институтуна. Ошону окуу сөз. Анан эрте каяка артист болсоң кийинде да болосуң да дегенден. Негедир эле ушул артист болгум келип эле ошо жан тартып туруп алды да. Бүткөндөн кийин эле эчтекесине караган жокмун. Тапшыр дегенде тапшырбай эле анан качкан бойдон Нарын театрына кетип калат. Наяка барсам артисттердин баары отпускада экен. Анан мени зам директор ырдатып көрүп, ал убакта Айеркем, Гүлмира деген ырлар популярный болуп аткан. Сен ошосуң, бала жакшы ырдаган бала экенсиң деп эле анан приказ калып койду, зам директор алып койду да аны. Бар эми оякта биздин рабочийлер, жумушчулар чөптө жүрөт ат башыга, ошака бир айга чөпкө барып келди, ошака жиберип кетти. Анан барып бир айга чөпкө барып кайра келдим. Анан кайра келип баары ал убакта тим эле жерди кыдырып, эл кийбегендерди кийип, складтарга чейин кирип, аябай жакшы кийинип жүрчү эле артисттер. Анан барсам эле айланан баары эле кычырайт. Эркеги деле, аялы деле, чоңдор деле, кичинеси деле. Булар кичине карай турган эмес мен. Мен чөптөн келдим да капкара болуп. Күнгө күйүп келдиңиз. Күнгө күйүп келдим анан келсем эле анда башкы режиссер Медербек Назарбаев деген чыган режиссер да, кыргыздын. Залкарлар. Залкарлар. Анан баягы ой, ушу боло экен, бою узун, койгон бала экен деп, тиги капарабада кийинчи. Өзү кичинекей киши да. Өзүм бар экен, узун бойлумун. Десем эле анан, ой, ана, эмне бар экен деп эле ушинтип баштаган. Ушундай ырлардын автору экен десе, жакшы. Эми жакшылап иште деп эле. Баягыларды көрүп эле ушунда Сейиткасан деп экиптөө тигил аксакалдарды аттарын угуп эле айылга барганда ошолордун оюндарын көрүп, концерттерин көрүп эле ошол аябай фанат болчумун да. Концерт айылга пьесалар келгенде такыр бирөөнү калтырчу эмесмин. Ошолордун эле жанагы декорация деп коет, ошолорун көтөрүп эле жүрчүмүн. Анан ошолор менен чогуу болуп калганда ушунчалык сүрдөйт экенсиң бир эсептен. Анан кадимки эле атын угуп радиодон күндө берип аткан, телевизордон күндө берип аткан Жумабек Шералиев деген аксакал ошодо Залкарлар агайды көрүп калгансыз. Музыка бөлүмүнүн башчысы экен. Анан ал киши менен колашып, ал киши менен чогуу иштешип калдык. Анан ошентип жумуштар баштала берди. Кээ бир адамдар окуучумун десе ойлойт экен, эчтип жүрүп эле анан күндө сабак берип окутат деп жок. Ошол залкарлардын баскан турганынан, ошолордун сүйлөгөнүнөн, ошолордун баягы таланттары кандай, сахнага чыкканда кандай ачылат. Мисалы үчүн биз менен баягы музыкант катары Шекеме көбүрөөк таң калчумун да ушул. Көзү дагы жакшы көрбөйт, мондай лупарик ачки менен жүрчү, анан таяк менен басчу, фортепианого отуруп эле, мынтип эле колдору менен эле ушинтип бир эле кол менен чыгарган оондор жана залкар оондордун баары. Анан отуруп алып кайра нотага түшүрүп, ушундай тажабаган, эмгекчил адам эле да, такыр тажачыбыз. Анан бизди отургузуп алып репетиция кылат. Хорду да өзү жазачу. Хор эметип атканда кайта бергенде башың ооруп чыгат. Анан быжы десем, ай, деп анан жарым сааттан кийин силердин башыңар ооруп кетти.
Силердин көңүлүңөрдү ачып берсем, силер жакшы иштеп жатасың. Отургула мен. Жанагы анекдотторду айтып берем деп, бир нерселерди айтып, жаңылмаштарды айтып, бизди кайта айтып бергилерчи деп. Анан биз баарыбыз боорубуз эсилип күлүп калсак, эми көңүлүңөр ачылып калды. Эми бир жарым саат чыдап бергиле. Анан жакшы болот деп ушундай. Мына ушундай адамдар менен чогуу иштештик. Баягы чогуу жүргөндө, чогуу иштешип жүргөндө көп биле бербейт экенсиз. Негизи ошондой экен. Турмуш өзү ошондой экен. Анан качан көз өткөндө барым. Анан ошондо ким экенин тим эле ушундай эмне деген адамдар болгон. Эмне деген адамдар менен иштешкеби деп ойлоп каласың да. Ошол залкарлардын баарынан баскандан турганынан ошолордун бизге айткан акыл насаатынан көп тарбия алдык. Биздин кыскасын айтканда экинчи ата-энебиз деп коет. Жанагынтип 7 ай дөңгөлөктүн үстүндө жүрөбүз. 7 ай ошолор менен чогуу жүрөбүз да. Кээде момундай башыбызды бириктирип туруп эле чогуу узун төшөк салып коет. Биягын эркектер, биягын аялдар башыбызды ошентип бир төшөккө жатып калган күндөр. Эми ал убакта ал убакта элдин да пейили жакшы. Такай коноктун үстүндөсүң, күнүгө койдун этин жеп атып эле тазачыбыз. Айланайын бүгүн кечинде. Айрыкча жаштар. Кой сойдурбай эле коюңузчу десек. Анан тигилер кишилер айтып калчу эле, мунун дагы ызасын көрөсүңөр. Анан ошону Кудай ошону буйругандан кийин жей берсеңер, тишиңердин бирин соруп ашка отурсаңар жакшы болмок беле. Мына мындай көргүлө да. Анысы кандай азыр ойлоп карачы, ошол менен азыр уже 30-40 жыл болуп кетти. Адамдар өзгөрдү, андан заман өзгөрдү, элдин пейили өзгөрдү. Жакшы жагына өзгөргөндөр дагы азыраак, бирок европалашып, ошо жаман жагына көбүрөөк өзгөрүп кетти. Эми азыркы жаштар туура баардык азыр жетишкен мамлекеттерди көрөт, тияка барат, интернет деген бар, жана соткалардын баары чыкты. Анан бирок бул ата-бабабыздан калган могу ыйманды жоготпошубуз керек. Ошо биз балдарды айтканда да балдар ыймандуу болгула, бирөөнө жамандык кылбагыла, жакшылык ойлогула. Анан эми азыр дагы ушундай заманда карабайсың, моундай шайлоолор болуп атат, жанагындай бийлик алмашуу болуп кетти. Ушулардын баарын көрүп кээде жүрөк сыздайт да, азыркы жаштардын сүйлөгөнүн көрүп, жашы деле, карысы деле азыр эмне баары эле политик болуп, саясатчы болуп кетип эле башты оорутат. Агай, айтсаңыз, ошол Нарын театрынан эжекемди тапкан окшойсуз. Мен байкашымча. Ошо эжекең мени таптыбы жеме. Биздерден келгенде таба. Азыр мен бияка келип театрга барып кичине ачылганда, анан ачылып келгенде көрүп атпайсыңбы? Ал убакта мен сүйлөчү да эмесмин. Аял уяң жигит болчумун. Өзүм баштан уяң жигитмин дегендер бар го. Анан барсам эле ушундай көп кыздар бар экен, айланайын. Бирөө киного чакырат, дагы бирөө көрсөтпөй дагы баланча. Анда кинодон башка эчтеке жок. Созулуп турсаңыз чакырып атышат да кыздар. Созулган жакшы сүйлөсөң карбайды деп. Анан ошентип жүрүп эле анан ошонун арасынан дагы тыңыраак окшойт да. Анын үстүнө алдыңкы актриса, анан мен деп монтип жүргөн экен. Анан да сам башкаларына да ишине тыңып экен, келечекте жакшы айыл болот го деп ойлоп койдуңуз. Ойлоп коюм, мейлими дедим, анан ошентип. Кудай ашырын азыр ошончо ошол жылдан бери чейрек кылым жашапсыздар да, анан ошо сиздин бир сенин үнүң деген ырды экөөңүздөрдүн чогуу аткарууңуздар да бар экен. Анан ошол ырды эжекеме арнадыңыз беле? Же кандай? Эжекемдин үнүн арнаган. Ошойсуз ошону айтчы, чыныңды эми айтсың эже. Эфирден. Эми ушинтип эфирде недин көзүнчө чындыкты сурайсың, айтайын. Бирим Кулалбаев деген байке бар, ошол өзү жазуучу. Өтүп кетти. Өтүп кетти. Ошо заслугасы бар беле жок беле. Менин ырымды деле сурап келген жок ошол киши. Телевидениядан бир күн чыгып барасам, мен жана айтып атпаймынбы? Көп эле кишилер келет да, китебин ташып коюп кетип калат, айланайын шоу чыгарып койсун. Анан ошол киши дагы ошо адекелеп келчү, айланайын. Анда жана Райма Албегим, сенин үнүң өмүр термеси ушундачы, баягы өзүнчө звезда болуп аткан. Ушул карап койчу, ушулар деп берген, анан талашка командировкага кеттик да. Баягы кичинекей китеп экен, анан алып талашка алып барган. Анан ал убакта Киров району болчу, азыр Бакаевда болуп калды го.
ошонун эки таш эмеси бар болчу, гостиницасын бир күнү жатып өзүм жетектеп бардым анан. Ошол жерде отуруп эле ушуну карап коючу деп карасам эле сенин үнүң деп жазылып турат. Карасам анан ушу Замир экөөбүзгө ылайыктуу экен да. Бүгүнгө ачкандай гана ырахаттуу деп. Анан миң канаттуу ак куулуп деген жерлери бар экен. Ошо байбишемди ак куулуп коелу. Демек туура эле тааппын. Сиз эжекеге арналган экен да. Ошондо чыгарып коюп эле анан келип эле анан Дамир экөөбүз үйрөнүп алып эле чыксак эле. Урду айтып атпайбы, биринчи чыкканда эле билинет. Элге чыкканда эле дүркүрөгөн кочолор менен кетти. Ошо менен узун болду, ушул убакка чейин аталып келди. Көптөрү да азыр. Келиңиздер ошол урду көрүп келбейлиби анда сиздердин аткарыңыздар да? Рахмат. Ömürgü bu gelgen geç saltanatı Koşulup muzikaga ırdap çattın ay Sen bana kul bulup min kanattu ay Sen bana kul bulup min kanattu Karigime çağılıştı Kırdan mendegini sağınıştı Sen aytın kurmuş degen çoğun bayrağda Bakın çayındağı sağınıştı Sağınıştı Bakın çayındağı sağınıştı Darılıştı Arındı oğlumdu jattap aldım Ünümdü жүрөгүмө сактап калдым Убурду болобунду бул үн менен ай Жараткан кудуретке таңыркандым ай Жараткан тағдырыма таңыркандым Sen bana kul min kanattu ay Sen bana kul min kanattu Ушундай чейрек кылым бирге жашаган жылдыздуу эки кош жылдыздар биздин төрүбүздө конокто болуп отурат. Ушундай сенин үнүң деген жакшы чыгармасы жаңырды. Агай ушул айтсаңыз, ушундай бир сонун чыгармаларыңыз бар. Мындан сырткары дагы айтып бүткүс чыгармаларыңыз, оондоруңуз бар да. Анан эжеке айтсаңыз, шу агайдын жооштугунан өзү айткандай, момундугунан эме наам албай жүрөбү, кандай эмне себеп болуп атат? Дегиле документтерин тапшырып атасыздарбы? Эми кеп момунда эмес, кеп жоошто эмес. Эмгекти мына өзү айткандай театрга келгенден бери эмгектенип жана жулунган жаштар эрте эле алып атпайбы, эмгек кылбай эле. Ошол кезден бери эле көтөрүп келатканбыз. Анан театрдан деле канча көрсөтөбүз, бүт баарыбыз кол көтөрөбүз Адылбек дегенде. Анан эле министерстводон өтөт жакшынакай эле. Анан эле тиги жогорку жакка барганда эле башка орундар ээлеп кетет экен, ушундай экен да, электен өтпөй калаттар. Башка электер, акча берген электер өтүп кетет экен да. Анан мисалы бир мисал кетирейин, ал жакшы кезде болчу.
Чолпонбек Базарбаев, Советтер Союзунун эл артисти, биздин көрүнүктүү балерон агайыбыз. Ошол киши маданият министри болгондо ошондо өзүнүн өкүнүп айтканы болчу. Айланайын, Адылбек, ушу сага мына эмкиде сөз жок, сага сен үчүн чуркайбыз. Сен ала турган мезгилиңден өтүп баратасың. Документиң колумда турат, айланайын. Ушу сен албай атасың, качан болсо эле сеники калып калат. Мен өзүм тетякка чейин барайынчы деген сөз бар болчу да. Андан кийинки жылы эле өзү өтүп кетип калып атпайбы. Анан ошентип калып калдык. Андан кийин деле канча көтөрүп атабыз. Былтыр дагы бергенбиз. Былтыр берсек, мына 19-жылы документин берип, бүт Нарын областы сунуштар берди, мекемелердин баары. Эл сурай берет да. Айрыкча менин колумда болгондойчу, мен маданият министри же болсо өкмөттү иштегендей элестетишет. Сен өзүң алып эле Адылбекке алып бербей атасың дейт. Ал мен өзүм мага бер, анан Адылбекке бер деп айтпайм да. Сизде документ меники жолум бөлөк. Сизин чалмашыңыз. Мен драматург актриса. Анан мен жакшы кезде алып калдым да, Советтер Союзу убагында алып калдым. Эгерде ушундай жолго да болуп калганда, ушундай заманда болуп калганда албай калат белем. Мен деле ошентип артында калмакмын. Акчабыз жок болсо, маданият кызматкерлеринин мизерный акчасы эмнеге жетет балдарыбызды бакканга? Кудайга шүгүр, өзүбүздүн баскан турганыбыз караң жетет. Ошону дагы эптеп баягы байкуш артисттер, маданият кызматкерлери, ырчылар, оончулар, театр кызматкерлери, бүт эле мен маданият кызматкер дегендер өпчөп жашайбыз. Чындыгында. Башка кызматтагы май көлдө иштегендердин бир жолку ресторан кыр деген акчасын биз бир ай темселеп жүрүп табабыз. Мисалы эле алайын. Мына биздин борбордо иштеген артисттердин айлыгы, Чүй театры, Түз театры, Курчак театры. Булар эмне? 4000, 3000, 5000 алат. Эмне деген азап? Алар аны жогору жакта иштегендер бүтүп садага секет деп помошко берет аны. Биз ошону бир ай темсилеп жүрүп алабыз. Дагы жакшы нарын кичине высокогорья деп абай кошот. Анан 4000, 8000 болот, ошол 9-10 миң алабыз. Ушу менен эле да ушундай. Анан ошо маданият кызматкерлерин кичине азыркы кийинкилер жакшы ойлонбойт да. Садык Шернияз деле күйүп-пышып бир жылдары эмеден трибунадан бакырып-өкүрүп айткан, ушу маданият кызматкерлерин ушундай тепселеп атасыңар деп. Анан аны деле уккан, билген киши жок. Анан заман азыр ушундай талашта болуп турган убак болуп атат да. Иретине келер, үмүтүбүз чоң, маданиятсыз эл болбойт. Кыргызды ар бир улутту эмнеге көрсөтөт? Ким таанытат? Маданият таанытат. Кийимиңен, диниңен, дилиңен, сүйлөгөн тилиңен баарынан ошол маданият таанытат. Маданиятсыз эл болбойт деп бекер айтылган эмес экен да. Анан ушул Адылбек эчак эле народный боло турган жөнү бар. Кечеге эле эки оонду чиркеп коюп, же болбосо Адылбектин бир-эки ырын ырдап коюп деле заслуженный алып атышат. Народный болуп атат. Мындан кийинки балдар народный болду. Мындан кийинки ырчылар, оончулар жөн эле туруп эле таң каласың спектакль келип окуганда эле. Былтыр бердик эле почетный шылтоосу, почетный грамотасы жок экен деп анан кыргыз өкмөтүнүн почетный грамотасын берип койду. Почетный грамотасын албай эле заслуженный болуп атышат, народный болуп атышат. Анан билбейм, анан ошо мейли эжеке мындай. Бирок эл тааныйт. Баарынан эң кымбат тараз ошол. Ооба, кымбат сыйлык бул элдин сыйлыгы деп айтылат да. Анан эми сиз айтканда жаңы эле алган кечеги жаштардын алган сыйлыгы, ушундай агайларды, залкар инсандарды көргөндө алганы деле татыбай кетет болуш керек деп ойлойм. Анткени ар бир сыйлык өз убагында берилиши керек. Ошо да. Албетте. Эми биздин ушундай залкар инсандарыбыздын, ушундай заманыбыздын залкар инсандары турган кезде бизге сыйлыкка биз жаштар жулунбай эле койсок туура болот деп ойлойм. Эжеке агай, ушул убакыт деген эң кымбат экен, ушул убакытты токтото албайт экенбиз. Мына сиздер менен бир аз маектешкендей болдук эле, мына 1 саат өтүп баратыптыр. Эми элге бир жакшы каалоо тилектериңиздерди айтып, анан жаштарга болгон бир каалоо тилектериңиздерди, акыл насааттарыңыздарды айтып кетсеңиздер жакшы болот.
Жақсы, не деп айтасың, ел ішінде ең негізгісі биримдик болсын, жақсылық болсын, барын теге жаңы жылыңар менен құттықтадың башына келгенде. Ең негізгісі биримдикке келелі, иманға келелі. Ал эми бары табылат. Мага беребей бербей ал баягы мени ага эч деле кыйналбайм, бирок Белечак народныйды беріп қойған. Барыңызға ден соолук каалайм, ынтымак каалайм, жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу Кыргыз элим, жана Пирамида телеканалынын кызматкерлери, барыңыздарда жаңы жылда жаңы ийгилик, жакшы ден соолук коштосун, жакшы кадамдар коштосун. Элим эмнени айтам? Элим тынчтыкта, биримдикте жакшы президентибизди тандап, акыл эс менен жакшылыктын жылы болуп, ушул жылыбыз жыргал заман болсун. Маданият кызматкерлери гүлдөсүн, өссүн. Маданиятсыз эл болбойт дейт. Жыргалчы заманда жашайлы, балдарыбыз бактылуу өмүрлүү болсун. Жаштарыбыз келечекте эң жакшы адамдардан болсун. Биздин ушундай залкар төрүбүздө бүгүн залкар инсандар болду. 3 саат сиздер менен эфирде мен кызматта Венера Пирматова болдум жана Жайна Темиркул кызы. Саламатта калыңыздар, кийинки эфирден жолукканча.